Талаш шаарынын тургуну Гүлнур Акчалова 4 баланын энеси өзүнүн жана күйөөсүнүн туруктуу жумушу жок болгондугуна жана жашоо шартына байланыштуу мамлекеттик жөлөк пул алат. Ал буга чейин ар бир баласына 810 сомдон алса, эми 1-июндан баштап 1200 сом жөлөк пул ала баштайт. Буга чейин 2014-жылдан бери пособие алам 810 сомдон. Эми бул июнь айында 1200 сом болот деп атат. Көтөрүлсө жакшы эле. Азыр ушул заманга жараша бүт продуктылар кымбат болуп, бирге тартыштык болуп атат. Дагы көтөрүлсө, дагы мындан да жакшы болмок. Азыркы учурда 2 балам мектепте окуйт. 2 балам менен карап үйдөмүн. Ошол балдардын деле мектебине камсыз кылыш бир аз оорураак болуп атат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров калктын аярлуу катмарынын айрым категорияларына мамлекеттик колдоону күчөтүү жөнүндө жарлыгына кол койгон. Негизги максат калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү. Анткени акыркы учурда азык-түлүккө болгон баа өсүп жатат. Мындан улам жөлөк пулдар көбөйтүлдү. Талаш шаары боюнча 894 адам бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышып жатат. 1-июндан баштап үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 1200 сомдон боло турган болду. Аз камсыз үй бүлөлөргө бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун жогорулашы абдан чоң жардам деп эсептейбиз. Аз камсыз үй бүлөлөрүбүз ыраазы болсо, биз дагы жумушубузда аябай жеңилдиктер болот экен. Бизге дагы ыраазычылыктарын билдирип атат. Андан тышкары ошо президентибиздин аткарган жумуштарына абдан ыраазы элебиз. Талаш шаарынын тургуну Артык Кыдырова 5 баланын энеси. Экинчи кызы тубаса жүрөк кемтиги менен жабыркап социалдык жөлөк пул алып келген. Акыркы 1 жыл ичинде калктын аярлуу катмарын колдоо максатында социалдык колдоолор 100%га жогорулаган. Бул да болсо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга болгон камкордук дейт Артык Кыдырова. Эми июнь айынан тарта 5 баласы үчүн жогорулатылган мамлекеттик жөлөк пул ала баштаарын угуп кубанган. Кызым мүмкүнчүлүгү чектелген жаран катары 4000 сом өлчөмүндө мамлекет тарабынан жөлөк пул алчык. Азыр октябрь айынан бери 2 эсе көбөйүп, азыркы учурда 8000 сом алабыз. Жөлөк пулунун өлчөмү дагы көбөйөт деп жатат. Июнь айынан баштап мамлекет башчысына рахмат. Балдарыбыздын ырыскысы көбөйгөнүнө кубанып атабыз. Талас район аралык эмгек жана социалдык башкармалыгына учурда социалдык жөлөк пул маселеси менен кайрылгандар көп. Анткени 1-июндан баштап калктын аярлуу катмарынын айрым категорияларына болгон жөлөк пул жогорулайт. 2021-жылдын 1-октябрында 50%га көтөрүлгөн. 2022-жылдын 1-январында дагы 50%га көтөрүлдү. Азыр эми 2023-жылдын 1-июндан тартып жалпы майыптуулугу барлар 2,5 миң алса 5500-кө көтөрүлөт. Экинчи группалар 2,5-дан 3 миңге көтөрүлөт. Үчүнчү группалар 1,5 миңден 2 миң сомго көтөрүлгөн турат. Эми июнь айынан баштап көтөрүлгөн жөлөк пулдар которула баштайт. Бул да болсо мамлекеттин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга болгон камкордугу. Гулира Нурболотова, Калмурат Мейманбеков, Талаш шаары.